13 жашар өспүрүм кызды зордукташкан деп шектелген 20 жаштагы Евгений менен 26 жаштагы Юрий колго түшүрүлдү. Чүй областык ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдиргенине ылайык, жогорудагы кылмыш өтүү жылдын 28 май күнү болжол менен саат 19:00 чамасында Чүй областынын Москва районунун Садовое айылында болгон. 2013 жылдын 29 май күнү Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн нөмөт бөлүмүнө өзүнүн арызы менен 1973 жылы туулган Климова Ирина Александровна кайрылган. Анын кайрылуусунун себеби 28 май күнү болжол менен 19:00 чамасында анын жээнин 2000 жылы туулган эки бейтааныш Европа улутундагы балдар белгисиз бир үйгө алып кирип зордуктап койгону маалым болгон. Ошол эле күнү Москва райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн ыкчам өкүлдөрү тарабынан бул кылмышка шектүү делинип, изи суу электе 1993 жылы туулган Аверкиев Евгений Викторович кармалган. Ал эми анын өзүнүн шериктеш досу качып кеткен. Андан бир күн өткөндөн кийин анын досу да кармалды. Кылмышка шектүү делинген эки жаран өспүрүм кызды эч кандай зордукташпагандыгын билдиришүүдө. Евгений Аверкинин айтымында жабырлануучу кыз скутер тээп келебиз деген сунуш киргизгенден улам ал макулдугун берип, кийин досу Юрий Исратовдун үйүнө барышкан. Она села сюда, на коленку. Чогуу отурганбыз. Анан кыз менен тиземе келип отуруп алды. Мен дүүлүгүп кетип, душка барып келели дедим. Бардык. Кыздын шымын чечсем каршылык көрсөткөн жок. Бирок кылган ишим үчүн өкүнүп калам деп бул ишке барган эмесмин. Ошентип кайра бөлмөгө келгенбиз. Анан Истратов биздин ортобузда бир нерсе болду деп ойлосо керек. Ал да ага тийише баштады. Анан экөө туруп мончого кетишти. И встала и пошли, короче, этот баня. Бул иш боюнча айыпталып жаткан Юрий да күнөөсүз экенин билдирүүдө. Женя привез, я его вообще не знаю. Ал кызды Евгений алып келген. Алар интернет аркылуу таанышкан экен. А мен аны тааныбайм дагы. Мен бул ишке барган эмесмин. Совершал изнасилование? Я не совершал изнасилование. Учурда бул кылмышка шектүү делингендер убактылуу кармоочу жайда. Аларга Кыргыз Республикасынын кылмыш жана жаза кодексинин 129-беренеси зордуктоо боюнча кылмыш иши козголду.